Саламатсыңарбы балдар, маанайлар жакшыбы? Адабий окуу сабагын өтөбүз. Сабактын темасы кумурска менен жалкоо жомогу. Сабактын максаты кумурска менен жалкоо жомогун окуп, мазмунун түшүнөсүңөр, эске тутууңар калыптанат, сөз байлыктарыңар өсөт, жомоктун мазмунун кайра айтып бере аласыңар. Эмгекти сүйүүгө жана эмгектене билүүгө тарбияланасыңар. Эмесе кулак салып угуп тургула. Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен. Илгери бир жаталак деген жалкоо адам жашаган экен. Аны бир ишке жумшаса эле, оф, Кудайдын күнү кумдан көп, эртең бүтүрөм деп салкын жерге жатып алып, уйку соонун ортосунда күнүн өткөрөт. Ошондой күндөрдүн биринде эмне кыларын билбей, кумурсканын бирин сөөмөйү менен тосуп, кумурска, эмнеге башың чоң, дейт. Башымда акыл бар, дейт кумурска, жалкоонун жол тоскон сөөмөйүнөн ашып баратып. Эмнеге белиң ичке, дейт кайра. Көп иштеп аз жейм, дейт экен сөөмөйүн айланып баратып. Буттарың неге тартагай? Тынбай иштеп эмгек кылам, күн менен жарышам, өмүр менен жарышам. Жалкоо таң калат. Бул кумурскалар акыл менен ийдиректи, кубат менен чыдамды кайдан алат? Күн менен жарышып жашоонун кайсы сырларын издейт экен? Сурайынчы, дейт да, көрүнгөн чөптүн түбүн аңтарып кумурсканы издейт. Уф, кумурскабай, сени издеп берип аябай чарчадым. Жанагы өзүң айткан акыл ийдиректи, кубат менен чыдамды каяктан аласың? Аны сени жаныңда отуруп түшүндүрө албайм. Чындап билгиң келсе, мени менен кошо жүр, дейт кумурска. Жалкоо макул болуп, 9 айлык наристедей 4 аяктап жөрмөлөп ээрчип жөнөйт. Кумурска алдынан жолуккан ар бир чөпкө токтоп, биз мына чөптү кубат чөп дейбиз. Ал жаз алды менен эң эрте чыгат, 15 күндө эле бышат. Кышы менен чээнде жатып алсыраган курт кумурска анын уругун жесе кубат алат. Ал эми бул чөптү жыпар чөп дейбиз. Бул болсо сүт чөп. Анын уругу жумшак жана даамдуу келип, жумурткадан жаңы чыккан чимээлилерге жагымдуу тамак. Бул калдайган чоң жалбыракты соргок дейбиз. Себеби сууга тойбойт. Жамгырдын суусун калдайган жалбырактары менен тосуп алып, өз тамырына куя берет. Өз өскөн жерге башка чөптөрдү өстүрбөйт. Мунун сөңгөгүндө дайыма суу көп болгондуктан, кургак жыл айларда биз суусунубузду ушул соргоктон кандырабыз. Эми мына булар жөнүндө айтсам, бул тамак чөп, мунусу кышкы чөп, тиги мээр чөп деп ар бир чөптүн өзүнө жараша мүнөзүн, дарылык касиеттерин айтып отурат. 40 күндөн кийин жалкоонун башына да акыл ийдирек пайда болуп, дардайган курсагы тартылып, белине чыдам менен кубат орнойт. Солдоюп жатчу буттары күн менен кошо жарышка чыгып, күн дем алмайынча өзү да дем албайт. Үрөн эгип, бак тигип, эмгекчил досунан үйрөнгөн дары чөптөрдү жыйнап, сыркоо адамдарды айыктырып, эл урматтаган, кадыр барктуу адам болуп калган экен. Жомок силерге жактыбы, балдар? Эми сабагыбызды бышыктасак. Кумурска өзү жөнүндө эмнелерди айтып берди? Жалкоо эмнеге таң калды? Кумурсканын күн менен жарышам, өмүр менен жарышам дегенине силер кандай түшүндүңөр, балдар? Кумурска кандай чөптөрдүн атын атады? Алардын аттарын силер да атап бергилечи. Жалкоо кантип эл урматтаган, кадыр барктуу адам болуп калды? Эстеп көргүлөчү, балдар. Азаматсыңар, балдар. Бардык суроолорго силер туура жооп бердиңер. Силер өтө акылдуу балдарсыңар. Силердин билимиңерди баалап коеюн. Эми, балдар, үйгө тапшырма.
Эмгек ар кандай дарттын да басы. Эмгектен өткөн ырыс жок. Мээнеткеч адам кичине болсо да чоң күч. Анын колунан бардыгы келет деген макалдарды чечмелеп жумушчу дептерибизге жазып келебиз. Тапшырма түшүнүктүү болдубу балдар? Биз дагы жаталак жалкоого окшобостон эмгекчил, адептүү балдардан болушубуз керек. Сабагыбызды жакшы окуп, үйдө ата-энелерибизге жардам берип, үй жумуштарына колкабыш кылышыбыз керек. Сабагыбыз бүттү балдар. Келерки сабакка чейин саламатта болгула.